Эркинбек Ураймович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, урматтуу Айыл чарба кызматкерлери, урматтуу дыйкандар, учурдагы эң көңүлдүн борборундагы жазгы талаа жумуштарынын жүрүшү боюнча билесиздер, бул коопсуздук кеңешинде бир топ жолу урматтуу президентибиз бул маселеге чоң көңүл бурууну бизден талап кылган. Ошондой эле жогорку кеңештин сессиясында бир топ депутаттар бул маселе боюнча биздин Айыл чарба министрлигинин жүрүп жаткан жумуштары жөнүндө элге кеңири мындай айтууну дагы талап кылган. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү жыйында биз негизинен ушул айыл чарба жумуштары, жазгы талаа жумуштары кандай өтүп жатканын сиздерге билдирип коюуну чечтик. Билесиздер, жазгы талаа жумуштары бул азык-түлүк коопсуздугунун фундаменти болуп саналат. Канчалык деңгээлде биз жаздын ар бир күнүн үнөмдүү жакшы пайдалансак, анда биз күзүндө жакшы түшүм аларын баардыгыбыз билебиз. Быйылкы жылы жазгы себүү иштери 1.219.000 гектар жерде жүргүзүлүп жатат. Бул былтыркы караганда 2.3 миң гектарга көп. Бул жерлер пайдаланылган жерлерди ушул бүгүнкү күндө пайдаланууга бергенден көбөйгөн. Негизинен билесиңер, бүгүнкү күндө көп областтарда ушул жазгы эгип себүү бүтүп калды. Негизинен бул Баткен, Жалал-Абад, Чүй областтарында ушул көпчүлүк биздин дыйкандар жазгы буудай, жазгы арпаны себүүнү ийгиликтүү бүтүрүштү. Негизинен бүгүнкү күндө эгер ушул маалыматтарга токтолсок, анда ушул жазгы бүгүнкү буудай, арпаны себиши 96% жетти. Бул жерде негизинен Тоолу, Ош областынын Чоң Алай, Жалал-Абад областынын Чаткал, Чүй областынын жайларына караган Суу Самыр өрөөнүндө жана Тоолу, Нарын райондорунда гана бүгүн ушул жумуштардын баары аткарылып атат. Бул иштер бул аталган райондордо май айынын 15-20-ларында бүтүп калат. Негизи билесиздер, быйылкы жылы буудайдын мындай себүү аянты былтыркы караганда 6.000 гектардан ашуун болду. Бул ушул коронавирус ушул оорусунан дагы биз бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздугунун негизин түзгөн буудай жана ун маселесинде келгенде биздин дыйкандар аябай жакшы түшүнүп, быйылкы жылы ушул буудайдын себүү аянтын мындай бир топко жогорулатты. Негизи быйылкы жылы бир топ ушул биздин дыйкандар башка да өсүмдүктөрдү эгүүнү жакшы колго алып, бүгүнкү күндө бир топ алдыга жылдык. Былтыркы караганда бир топ мындай маалыматтар дагы жакшы. Эгер мисалга алсак, кант кылчасы былтыркы караганда чын айтканда бир топ мындай гектар аз болгон менен, бирок себүү былтыркы караганда тез жүрүп жатат. Биз бүгүнкү күндө жүгөрүнө алсак, жүгөрү 107.000 гектарга бүгүнкү күндө 74% ал мындай аяктап калды. Андан сырткары жашылча, бакча өсүмдүктөрү, мындай айтканда эң негизги бүгүн ошо талас биздин областыбыздын негизин түзгөн Төө бурчактагы бүгүнкү күндө былтыркы караганда бир топ гектарлар ашыкча себилип атат. Мен бул жерден эң негизги маселени айтып кетейин. Үрөөн маселеси быйылкы жылы ошол биз айткан 84% сертификацияланган жана кондициядан өткөн үрөөндөрдү биз камсыз кыла алдык. Бул маселеде негизги мындай чоң ролду ушул үрөөнчүлүктү дотациялоо деген мыйзамдын ушул ишке түшүшү болуп саналат. Биздин урматтуу депутаттар колдоп берген ушул мыйзамга биз токтомдорду бүгүнкү күндө ушул жазып, аны ишке ашырууда жакшы жумуштар болду. Мен ойлойм, ушул дотациялоо маселеси келечекте үрөөнчүлүктү мындай жакшы колго алуу менен биздин дыйкандарды сапаттуу жана арзан үрөөөндөр менен камсыз кылууну толук мындай колго алат деген ишеничтебиз. Андан сырткары минералдык жер семчиликтер боюнча бүгүнкү күндө 80%дан жогору биз камсыз кылдык. Күйүүчү майлоочу материалдар дагы бүгүнкү күндө былтыркы караганда бир топ арзан. Мисалы дизелдик отун 40.596 тонна керектелсе, быйылкы жылы азыр ал дагы бир 90%га чейин
даяр болуп, баасы 4 сомго төмөн болду. Айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору чын айтканда былтыр караганда биз мындай аны моюнга алышыбыз керек. Бир топ мындай төмөн, бирок ошентсе дагы азыр мына ушул өзгөчө абал киргизилген райондор Ноокат, Кара Суу, Сузак райондорунан бул дагы алынып, мен ойлойм биздин дыйкандар бүгүнкү күндө ушул былтыркы деңгээлге чейин жетип, жазгы талаа жумуштарын өткөрүүдө айыл чарбасын каржылоо 8 долбоорда бир топ жакшы алдыга жылат деп, ага биз ушул иштеп аткан банктарды жана ушул күрөөгө коюлган биздин ошол гос агенттикти жер боюнча ушул биз дагы суранып кетебиз. Дыйкандарга ушул жактан сөзсүз сиздер жардам бериңиздер зарыл. Биз ушул бүгүнкү ушул брифингден пайдаланып, мен дагы бир 3 нерсени айтып коеюн дедим. Бул биринчи кезекте мына ушул бүгүн жазгы талаа жумуштары жүрүп жаткан биздин дыйкандардан сураныч, азык-түлүк коопсуздугу бүгүнкү күндө эң башкы мындай ролду ойной турганы мына ушул пандемияда бир топ көрүнүп калды. ООНдун ООНдун эксперттерин айтканына караганда жана дүйнөлүк бир топ белгилүү эксперттердин айтканына караганда ушул дүйнө жүзүндө ачарчылык болушу дагы күтүлөт деген мындай кооптонуулар бар. Ошондуктан биз бир дагы сотук жерди таштабай, өзүбүзгө керектүү болгон будайды, май өсүмдүктөрүн жана башка өсүмдүктөрдү сөзсүз түрдө мындай эгүүгө мен сиздерди чакырып кетем. Буга биздин жергиликтүү бийлик чоң көңүл буруш керек. Ушул жерлерди бүгүн пайдаланылган жерлердин баардыгын ушул пайдаланып биз алдыга жылышыбыз керек. Мына билесиздер, бизде 272 000 гектар жер бул мамлекеттик фонддун жерлери. Ошондон биз 35%-ын эгерде биз буудай сепкенге эле биз мындай багыттасак, анда биз 300 000 гектар жерге чейин эгип, аны биз сапатын жакшырсак, өзүбүздү толук камсыз кылууга 2022 жылы ушул айыл чарба тамак жана мелиорация министрлиги атайын токтом иштеп чыгып, бүгүнкү күндө биз элге сунуштап жатабыз. Мен ойлойм, буну биздин урматтуу дыйкандар колдоого алат. Негизи болгон, азык-түлүктүн негизи болгон ушул буудай маселесин да биз өзүбүз мындай чечип алганга дайын болобуз. Экинчиси, быйылкы жылы ушул суу татыштыгы байкалат. Биз ушул кышында окууларды өткөзгөндө суу балансын түзүүнү биз суранганбыз. Ошондуктан ар бир литр сууну үнөмдөө пайдаланып туруп, ушул жазында биз эккен ушул өсүмдүктөрдөн күзүндө жакшы түшүм алыш үчүн мен ойлойм, сиздер дагы чогуу аракет кыласыздар деп. Анан бүгүн белгилүү болгон тамчылатып сугаруу маселесин дагы, ушул теплица, күнөскана маселесин дагы колго аласыздар деп. Мына ушул тамчылатып сугарып бүгүнкү күндө 2408 гектарга 2456 чарбекер бүгүнкү күндө мындай өтүп, мен ойлойм, бир топ жакшы иштерди алдыга жылытат. Үчүнчү маселе бул өзүңүздөр белгилүү болгон, мен да айтып кеттим, дагы бир жолу айтып кетейин, бул айыл чарбасын каржылоо 8 долбоорун мындай толук кандуу бүгүнкү күндө пайдалануу үчүн сиздерден ушул биздин банктарда атайын ушул эң жеңилдетилген кредиттер сиздер үчүн ушул бар. Ошону пайдаланып, быйыл АЧК фермер деген биздин кичи чарбаларга АЧК кластер деп, мына кластер мамилесин алдыга түзүү боюнча биз бир топ алдыга кетип атабыз. Ошол кластердик ыкманы пайдалануу жана кайра иштетүү маселесинде мен ойлойм, ушул бүгүнкү абалдан мындай жакшылап чыгып кетүү үчүн мен ойлойм, сиздер толук кандуу бул маселени колго алыңар деп. Анын акырында, урматтуу биздин дыйкандар, быйылкы 2020 жыл айыл чарбасында бир топ бурулуштар болгонун биз айтып келебиз. Мен ойлойм, жаңы технологиялык ыкмалар менен, жаңы инновациялык ушул чечимдер менен айыл чарбасында бир топ жакшы иштер алдыга жылат деген чоң үмүттөбүз. Рахмат, Эркинбек Кураймович, эми мүмкүн болсо расмий тилде да маалымат берип койсоңуз. Уважаемые соотечественники, уважаемые наши фермеры, этот год для нас действительно как год испытания в условиях коронавирусной инфекции, в условиях сегодняшнего реалия мы как бы столкнулись с новыми вызовами. Мы никогда не проводили весенне-полевую работу в таких условиях. Прежде всего мы хотим выразить
огромную благодарность нашим фермерам, потому что действительно сегодня мы идем к завершению посевно-полевых работ, и наши фермеры сегодня приложили все усилия, чтобы проводить очень организованно этот самый для нас такой момент, потому что весенне-полевые работы составляют фундамент продовольственной безопасности страны. В условиях коронавируса и инфекции мы сегодня можем говорить, что весенне-полевые работы почти заканчиваются на 96%. Уже закончили посев яровых пшеницы и ячменя. Остались только горные районы. Это Чоңалайский район Орской области, Чаткалский район Джалабадской области, Сусамырская долина Джавильского района Чуйской области и горные районы Нарынской области. К 15-20 мая мы думаем, что на 100% мы закончим посев яровых. Сегодня полным ходом идет посев кукурузы на зерно, бахчевые и другие виды сельхозкультур. И эти все работы сегодня проводятся организованно, потому что Министерство сельскохозяйственной промышленности и мелиорации весной, ранней весной мы создали районные штабы. Сегодня активно работают и районные штабы, и районное управление аграрного развития нашего министерства. Вы помните, что мы говорили, что в этом году не будет никаких больших препятствий по ГСМ, и минеральным удобрениям, и по запчастям, и особенности по финансированию сельскохозяйства 8. Но, к сожалению, когда начались вот эта коронавирусная инфекция, через блокпосты были определенные трудности, но наши фермеры, несмотря на это, сегодня близки к завершению. Я хотел отметить на этом своем выступлении, что есть определенная работа по финансированию сельскохозяйства 8. У нас идет отставание по показателям прошлого года на период к 3 мая 2020 года. И хочется сказать, что и наши фермеры, и особенности банки сегодня готовы работать. Мы разговаривали с представителями Государственного агентства земельных ресурсов и через Республиканский оперативный штаб данные сегодня указания районным госадминистрациям, областным губернаторам, что наши фермеры имели доступ к льготным кредитам финансирования сельскохозяйства 8. Сегодня, пользуясь брифингом, я хотел бы отметить, что продовольственная безопасность является самой главной такой безопасностью из элементов экономики страны. И пандемия показала, какие у нас минусы. Мы сегодня призываем всех вас, уважаемые фермеры, не оставлять никакого даже кулачка земли, сотоха земли, чтобы посеять либо пшеницу, либо масличные культуры, или другие виды сельхозпродукции, потому что многие сегодня говорят, что это эксперты ООН и другие влиятельные эксперты говорят, что конец года, на следующий год ожидается по миру голод. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете цену земли, цену своей работы. И сегодня мы верим, что мы сегодня, завершая весенние полевые работы, должны отнестись и поливу в воде, и другим сегодня культивациям, другим агротехническим требованиям, чтобы осенью получить очень хороший урожай. Мы сегодня проводим ряд мероприятий, чтобы на следующий год у нас было хотя бы 300 тысяч гектаров земли, и ведем работу, очень большое внимание уделить к посеву озимых, потому что озимая пшеница, озимый ячмень дает больше урожая на 5-15%. Я думаю, что к этому вы тоже отнесетесь с пониманием.
Уважаемые фермеры, сегодня хочется сказать, что заморозки, которые были 8-9 апреля, тоже дали какой-то значительный ущерб вашей работе, но правительство и Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, мы будем проводить ряд мероприятий, чтобы облегчить ваши ущербы. Мы будем работать по этой теме. И в конце я хотел еще раз выразить вам большую благодарность за ваш самоотверженный труд. И вы будете относиться к своей работе очень-очень даже ответственно. И мы вместе с вами получим очень хороший урожай. Спасибо, Эркинбек Ураимович. Давайте теперь перейдем к вопросам, которые отправили представители средств массовой информации. И первый вопрос от издания «Тазабек» Алтынай Смаилбекова. На сегодня из каких стран и в каком объеме в Кыргызстан заводится мясо птицы? Насколько этот объем обеспечивает потребность страны? Действительно, мы сегодня импортируем мясо птицы из ряда стран. Квота, которая дана Кыргызстану со стороны Евразийской экономической комиссии, составляет 58 тысяч тонн. Мы за 3 месяца уже завезли порядка 9 тысяч тонн из разных стран. Это особенности стран Евразийского экономического союза. В частности, с Беларусь и России. Рахмат. Кийинки суроо. Казакстан жана Россиядан бөлүнгөн квота боюнча ун сатып алууга канча жана кайсы кыргыз компаниялар билдирүүлөрүн берген жана кайсы компаниялар бүгүнкү күнгө уруксат алышты? Казакстан Республикасынан ушул пандемия башталгандан кийин бизге 22 000 тонна ундун квотасы берилген. Бул 22 000 тонна квотаны алуу үчүн 34 биздин кыргызстандык ар кандай компаниялар, ушул заводдор, анан жеке ишкерлер бизге өзүнүн заявкасын берген. Бүгүн 34 компания бардыгы бул квотага бүгүнкү күндө иштеп атат. Бирок биз айтып коюшубуз керек, андан сырткары Казакстан өзү компаниялардын ичинен 70 000 тонна un жана 200 000 тонна будайды өзүнүн казак компанияларына берип, ошол компаниялар аркылуу дагы Кыргызстанга 22 000 тоннадан сырткары 10 000 тоннаны биздин казак туугандар Кыргызстанга киргизүүгө бүгүн иштери жүрүп жатат. Спасибо. Следующий вопрос от редакции 24 KG. В Бишкеке открыли магазины запчастей ЕСТО, но въезд на личных автомобилях запрещен. Как фермерам из регионов покупать запчасти или отвозить технику на ремонт? Значит, по запасным частям для сельскохозяйственной техники до 1 мая были проведены ряд мероприятий. Оперативный республиканский штаб поддержал наших крестьян, наших фермеров. И с 18 апреля работает ряд контейнеров на рынке Кудайберген, который полностью обеспечивает наших крестьян запасными частями. Но я хотел сказать, что по инициативе ряд полномочных представительств, в частности Чуйской области, Иссык-Кульской, Орской, Баткенской областей, там на местах тоже сегодня работают очень много контейнеров, которые обеспечивают наших крестьян и запасными частями, и шинами. Так что я думаю, этот вопрос нами был поддержан. Рахмат. Кийинки суроо. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги тарабынан фермерлерге кандай жеңилдиктер көрүлүп жатат жана кандай жардам берилүүдө? Негизинен билесиздер, ушул биздин кыргыз өкмөтү жылда айыл чарбасын каржылоо деген долбоорду ийгиликтүү өткөзүп келе жатат. Былтыр 5 миллиард 700 миллион берилген. Өзү негизинен 13-жылдан бери 34 миллиард 200 миллион акча берилип, бул 90 миңден ашуун биздин кардарлыгы мындай тийгенде. Быйылкы жылы айыл чарбасын каржылоо 8-чи долбоору бүгүнкү күндө иштеп атат. Мен айтып кеттим, ал жерде бир топ мындай бүгүнкү күндө тоскоолдуктар болгон. Себеби блокпосттордон өткөнгө же банкка жетпей, же банкка жеткенден кийин күрөөсүн өз убагында мындай оформить ете алган эмес. Бирок бүгүн биз мындай айтышыбыз керек, 1 миллиард 711 миллион быйылкы жылдын эсебинен берилди. 2000ден ашуун бүгүнкү күндө фермер алып жатат. Андан сырткары
мен айтып кеттім, мына 8-9 апрелде Кыргызстанда ошо үшүк жүрүп, түштүктүн 3 обласы жана Чүй обласынан бир топ биздин фермерлер бүгүнкү күндө зыян тартышты. Биз ойлойм, муну дагы өкмөт колдоп 335 миллион сомго чейин мындай райондук комиссия эсептеп чыккан. Муну дагы биздин ушул өкмөт колдойт. Андан сырткары билесиздер, мына дотация маселеси дагы аябай жакшы жолго коюлуп, бүгүнкү күндө 1000 тоннадан ашуун жаздык буудай, жаздык арпа жана жүгөрүнүн үрөндөрүн биз дыйкандарга 30%дан мындай арзан бергенге жетиштик. Андан сырткары дагы Айыл чарба министрлиги азыр ушул пандемиядан кийинки айыл чарбасын мындай жөнгө салуу максатында бир топ жаңы закондорго өзгөртүү киртүү жана жаңы токтомдорду иштеп чыгууга биз бүгүн иштерди жүргүзүп атабыз. Рахмат. Жазгы тала иштерине кандай баада жана канча тонна күйүүчү майлоочу майлар бөлүндү? Жазгы тала жумуштарын өткөргөнгө 40.596 тонна дизелдик отун жана 15.000 тоннадан ашуун автобензин керектелет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Айыл чарба министрлиги жылда Кыргызстан нефтетрейдерлер ушул ассоциациясы менен биз меморандум түзөбүз. Быйылкы жылы азыр мен айтып кеттим, 90%га бүгүнкү күндө дизелдик отун даяр. Анан былтыркы караганда эми мына дүйнөлүк рыноктон нефтин түшкөнүнө байланыштуу бул жанынан дагы быйылкы жылы бир топ жеңилдиктер болду. Азыр 4 сомго былтыркы баадан дизелдик отун арзан. Рахмат. Биз өзүбүздү канча көлөмдөгү азык-түлүк менен камсыздай алабыз? Урматтуу мекендештер, билесиздер, биздин ушул азык-түлүк коопсуздугунун негизин 9 продукт түзөт. Анын ичинен биз 4-өнү ички камсоо менен камсыз кыла алабыз. 5 түрүн биз сырттан алып келип, анан өздүк мындай камсыздоону кошуп туруп, анан өзүбүздү мындай камсыз кылабыз да. Негизинен биз 4 продукция, бул деген картошка, жашылча жана сүт азыктары, анан кант. Мына ушул 4 продукцияны биз өзүбүз түздөн түз камсыз кылабыз. Анан калган 5 продукцияны ошол эле этти, мөмө жемиштерди, ушул жумуртканы, анан суу майы деп коет, өсүмдүк майын биз чын айтканда сырттан алып келип атабыз. Бирок эми ушул пандемия бир топ азыркы мезгилде бизди көрсөттү. Азык-түлүк коопсуздугун биз толук камсызганга өзүбүз аракет кылып, 3-чү мамлекетке көз каранды болбошубуз керектигин көрүнүп турат. Буну биздин урматтуу президентибиз, премьер, жогорку кеңеш дагы туура түшүнүп, бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздугун негизги мындай приоритет катары эсептеп атат. Мен ойлойм, биз бир топ жаңы жумуштарды бул боюнча аткарабыз деп. Рахмат. Еще 2 последних вопроса от редакции 24 KG. По продовольственной безопасности, как в этом году изменится структура пассивных площадей из-за коронавируса и необходимости самостоятельно обеспечивать себя продуктами? Очень хороший вопрос. Я бы хотел сказать, что действительно мы всегда должны думать, что вот когда мы начинаем делать структуру площадей, посевов различной сельскохозяйственной продукции, мы всегда должны думать, как его можно сбыть на внутреннем рынке или на внешнем рынке. И Министерство сельского хозяйства всегда дает очень хорошие предложения. Мы даем рекомендации, потому что 75% земли это в частных структурах, в частных лицах. Поэтому этот год она все равно как бы внесла свои коррективы на посев сахарной свеклы и на посев хлопчатника. Как вы знаете, в прошлом году был очень большой избыток сахара на пространстве Евразийского экономического союза, и наши фермеры не смогли получить то, что свое желание. Соотношением 40/60, 40 наличными, 60 это как бы с сахаром. Поэтому в этом году мы, к сожалению, можно сказать, что действительно площади под посев сахарной свеклы уменьшились, и уменьшились тоже на хлопчатик. Но выросли сегодня как бы другие посевы, в частности на фасоль. На фасоль вот даже на этот день получается очень высокая цена,
почти 105 сомов за килограмм фасоли. Поэтому наши сегодня крестьяне Таласской области увеличили посев фасоли. Получается, что сегодня все равно мы зависим от рынка. Рынок определяет сегодня цену, а мы, вот Министерство сельскохозяйства, которые рекомендовали весной сеять сою, чечевицу, нуть, она получила поддержку, и очень многие фермеры перешли на посев, как я вот выше отметил, плюс на посев томатов. Спасибо. И последний вопрос. По какой категории товаров мы можем за короткий срок обеспечить себя продуктами? Что для этого нужно и что Министерство сельского хозяйства делает для этого? Из 5 наименований, которые я сказал, что мы сегодня обеспечиваем за счет импорта, мы сегодня разработали государственную программу по развитию птицеводства. Это действительно очень большая программа, которая тоже требует больших финансовых вливаний. Если действительно мы сегодня сегодня поддержат программу, которую разработало Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, мы будем обеспечивать себя и мясом, и яйцам. Я думаю, это очень хорошая программа. Я надеюсь, что мы получим поддержку.